Assalamu alaikum. Мына биз Бишкек шаарында бир уникалдуу өндүрүш деп атасак болот. Мындай жигиттер колго алып алсаңар. Айнек мындай жөнөкөй тил менен айталы мүмкүн болушунча ошо айнектен, айнек сыныктарынан, айнек калдыктарынан термогран деп аталышы ошондой экен. Илгерки керамзитке окшогон мындай курулуш материалын чыгарып жатышыптыр да. Бул жигиттер ушунун тарыхы жөнүндө айтып берсизби? Кандайча ушул ишти баштап калдыңар? Эмне түрткү болду? Рынокты изилдедиңерби же ушул айнек калдыктарын жоготолу деген бир патриоттук сезим силерде ойготтубу? Ушул жөнүндө кеп баштасак. Assalamu alaikum. Мен атым Нурбек. Ушул компаниянын директору болом. Биздики продукция уникальный. Бул утеплитель плюс шумоизоляция. Биздин продукция экологически чистый болот. Айнектен жазылат. 100% айнек. Обычный эле айнекти көргөнсүздөр, ушуну обработка кылабыз, жүүбүз, дробилкага салабыз, печкадан кийин ушундай замечательный продукт болуп чыгат. Мунун плюстары аябай көп. Биринчиден бул аябай жеңил, сууну тартпайт, отко күйбөйт, отрицательный мындай химический эмелери жок мунуку. Жыт чыгарбайт. Срок годности болсо мындай 100 жыл деп айтып берем да. Потому что мунуку эч кандай эмеси жок. Органика жок. Чирий турган. Ошон үчүн бул экологически чистый и долговечный продукт. Шумоизоляция да мунуку жакшы аябай. Бул идея кимде пайда болду биринчи? Биринчи идея бул Тимур байкебиз бар. Учредитель ушул биздин компаниянын. Ошол основной идея ошонуку. Ошол бир 2,5-3 жылдан бери ошол пропорцияларды санап, оборудованияны издеп, ошол баарын коюп, испытанияларды кылып, азыр 3 жылдан кийин уже ушундай продукттарды чыгарып баштадык. Сертификация полностью бар мунуку. Гос эмелерден өткөнбүз. Азыр убакта чыгарып баштадык. Строительный компаниялар менен сүйлөшүп атабыз. Өз продукту предлагать этип атабыз. Плюстарды айтып, азыркы основной плюс мунуку вес болуп атат. Салмагы. Эмнеге? Потому что биздики азыр Кыргызстанда жер аз болуп атат, стройка аябай көп болуп атат. Кичинекей участкага көбүрөөк бийигирээк зданияларды коюш керек. Мисалы бул биздин продукция любой утеплитель менен салыштырганда веси жеңил, салмагы жеңил болуп атат. Мындай пример сыяктуу биз азыр бир компания менен договор түздүк. Алар буну стяжканын астына кылып атышат. Полдуу утепление кылып атышат, андан тышкары плюс еще шумоизоляция болуп атат. Обычный стяжка алганда, мисалы 1 квадратный метр цемент менен жасаганда, кум менен жасаганда 1 квадратный метр салмагы где-то бир 2 тоннага чыгат. Биздики продукт менен 600 килограмм. 3 эсе жеңил болот. Ошондо эсептегенде, если бир 15 этаж здание болсо, биздин продукция менен колдонсо, үстүнө дополнительно 2-3 этажды кошсо болот. Конструкцияга жеңил болот, сейсмоустойчивость жеңил болот. Азыркы акыркы убакытта землетрясениялар болуп атат. Ошон үчүн бул оптимальный вариант болуп атат да. Бул не только стяжкага, бул утепление крыши кетет, межстенный утепление кетет,
полду утепление кетет, асфальт. Бул даже дренажный системага колдонсо болот. Потому что бул сууну сорбойт. Сиңбейт буяка суу. Ошо. Сырьёсу кандай болуп атат? Сырьёну каяктан алып атасыңар? Сырьё азыр биз 2-3 компания менен сүйлөшүп атабыз. Жанакындай компаниялар разделение, сортировка мусорду кылып атышпайбы? Ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Ошолор бизге алып келип атышат. Биздин немелерге тыштап эметип, ошолор менен сүйлөшүп, ошол сырьёлорду эметип атабыз. Көп бекен сырьё? Мурун каяка кетип жүрчү экен? Мисалы Бишкектен күнүнө канча, мисалы Бөтөлкө чыгат. Свалка, обычный свалкага эле кетчи. Ал жүк болот, мисалы машиналаргачы. Талкаланып жатчу ар жерде. Ооба. Мына Абдулла Ташиевич, мына балдардын өндүрүшү жөнүндө тааныштың кандай пикирдесиң? Мен бул өндүрүш боюнча таанышып, эгерде стройка жасай турган болсом, сөзсүз буларга кайрылам. Себебинде бул шумоизоляция, анан нымдуулукту өзүнө тартпайт экен, анан жеңил материал экен да. Өтө жеңил материал экен, анан кийин дагы бир нерсе баасы, ценовой политика. Ценасы жакшы экен да. Өтө сонун экен. Мындай жанадан бери булардын баянын угуп туруп, мен ошо таң калдым да. Обычный эле баягы көчөгө биз ыргытыра турган баягы айнек сыныгы, шише, банка, санка, сынык, стекло, ушулардын баардыгы мусорго кетчү да. Ал деген канча миллион жыл чирийт деле да. Чирибейт дагы да. Чирибейт да. А зато бул не болуп атат? Сон неме болуп атат да. Мына Японияда бир кезде япондор бизден баягы эмелерди баардык стеклолорду сатып алган да. Стеклолорду сатып алып барып туруп анан кийин деңиздин боюна таштаган да. Да жана баягы стеклолор баягында волна болгондо шлифоваться этип туруп, сонун баягындай галька болгон да. Анан ошонун үстүнөн басып азыр балдары жыргап атат да, сонун мындай. А бул болсо эми ошол эле идеянын дагы бир түрү экен да. Там бердим мындай оштукча айтканда. Сонун. Азыр кандай заказдар түшүп атабы? Заказдар түшүп атат. Эми кыргыз оңой менен ишенич эмес, ишенип атышабы? Ишенип атат. Өзү көз менен мындай көргөндө, колго алганда уже общение башкача болуп атат да бардыкы. Сонун. Дүйнөдө колдонулат экен ушул нерселер. Өнүккөн өлкөлөрдө жасалат экен ушундай нерселер. Центральный Азия боюнча биздики азыр завод биринчи болуп атат. Россияда бар, бирок алар кичинекей чыгарган немелерди только өзүнүн районуна эле жетишип атышат да. Америкада болсо бул аябай развитый. Именно ушул направление, ушул утеплитель менен алар аябай катуу иштеп атышат. Европада бар, бирок аябай аз. Основной азыр биздики ушул болуп атат да. Центральный Азияда биз биринчи болуп атабыз. Силер буга аябай көп акча салып атпсыңар да, завод курсаңыз, значит. Аракет кылып атабыз. Эми бул основной мындай болуп атат да. Бул жашыл жакы аябай жакшы да. Биздин Кыргызстанды экологияны карап атабыз. Бул дополнительно еще айтайын, бул теплицаларга да аябай жакшы колдонот да. Мисалы агрономикага. Мисалы бул жерди эме кылганга, орошение кылганга, плюс муну кышында эме кылат да, утепление кылат. Теплицалардын астына салып, дренажный система да. Баа теплица жасаганда, теплицанын эң баягындай көп баягындай акча кетире турган жагы мына ушул теплоизоляция. Неме ысыкты кармап калыш керек да. Эгерде ушудан тетиги теплицанын түбүнө анан кийин мисалы үчүн казык кагылып мындай дуга коюлат го, ошонун бул жагына дагы бир 2 метр чыгарып туруп, жердин астына 2 метр кылып туруп ушудан төшөп туруп, анан үстүнөн анан биогумусту берип, грунтту берип иштей турган болсо, канча экономика болот эле да ушул. Ал деген ысыкты кармап турмак да. Теплоизоляция болуп. Ошону мына биздин ошол теплица иштеткендерге предлагать этиш керек да. Жөн үстүнө баягындай мону төшөп, анан кийин теплый пол жасап туруп,
анан үстүнөн баягы биогумусту грунтка аралаштырып салып туруп иштете турган болсо, биздин помидорлорубуз башка баягы неме себестоимости арзанга түшмөк да. Эртерээк бышат да. Эртерээк бышат, анан себестоимость арзан болмок да. Ошол сонун экен. Ошондо колдонсо болот экен да, теплицаларга. Конечно. Колдонгондор бар, уже алып колдонушкан. Ооба. Дуңгандар колдондубу? Жок, орус. Орус. Ошо кыргыз кылбайт да. Кыргыз биринчи көрүш керек да. Бирөөнүкүн көрүп, анан тарап анан уже компанияны өзүнчө компания Термогран деп кетип атасың. Термогран деген бул ушул названиясы да. Негизи компания ЦСТ Пеностекло. 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 Эми товардык белги жагын карайын деген оюңар барбы? Себеби бул Орто Азияда бир болсо, өзү негизи бренд көп нерсени чечет да. Термогран ошо бренд да. Термогран бренд экен. Ошону өткөрдүңөрбү? Официал түрдө кыргыз патент бар бизде. Международный торговый марка алганга эми аракет кылышат болуш керек. Аракет кылабыз. Силер турагандар чыгат го дейм да. Кийинчерээк. Бул эми баягы башкаларга запрет бере албайсың да бул жактачы. Ооба. Бул как кирпич сыяктуу эле, как обычный стройматериал да. Бирок азыркы убакта жалгыз биз Кыргызстанда чыгарып атабыз, анан эми башкалар чыгарабыз десе, мисалы үчүн патент чыгара берет да аларчы. Ооба. Чыгара берсин. Чыгара берсин, биз деле каршы эмеспиз. Жок, продукцияны эмес, мисалы силердин Бренд. Ооба. Брендти, эми брендти патентировать этебиз буюрса. Биз эми жаңы баштап атабыз, ага жетишелик. Ооба. Өтө сонун. Мынаны азыр көлөмүн айтып койсоңор, мисалы азыр силердин салган заводуңар бир күндө канча көлөм чыгарылат? Биздики завод кубаттуулугу кандай? Жанагы жумушчуларды кантип кармап туруп атасыңар? Буну курулуш компаниялары нак акчага алып атабы, же болбосо жанагындай бартер кылып дагы кыйнап атабы? Азыр өндүрүш кылганда эң чоң проблема ошо. Нак акчада болуп атат да. Нак акча түшүп атабы, түшпөй атабы? Ал жагы биздин продукция бул жаңы эми мурдатан бери эле колдонуш экен, бирок азыр биздин рынокко жаңы биз биринчи чыгарып аткан үчүн көп киши тааныбастыктан бизге кичине кыйынчылыктар болуп атат да. Биз азыр только расходко кетип атабыз. Биз кишилерге барып реклама кылып, жарыялап кишилерге түшүндүрүп атабыз бул материалдычы. Кызыккандар көп, бирок ошо стройкага колдонуш үчүн эле кандайдыр бир жанагы алдын ала ишара көрүп, жанагы эмелерди бюджетке киргизип, снип деген нормалар бар экен, строительный нормаларга заранее киргизип, аларды алдын ала бул материалды көрүш керек экен да. Эми кудай кааласа кызыккандар көп, бирок азыркы убакта биз расход өзүбүздүн расходубуз менен эле сиз айткандай жанагы рабочийлердин зарплаталарын азырча өзүбүз эле жаап келатабыз да. Ошо азырынча демек жеке тараптар алып турса болот экен да. Ооба, жеке тараптар наличка алып баштаса, өндүрүштө жанагы акча айланыш керек да. Анан мисалы үчүн 1-2 ай ошончо жумушчуну кармаганда эле жүдөй түшөсүң, туурабы? Мисалы бул кайра мындай сатылып оборот болбосочу. Ушу ийгилик, ишиңерге ийгилик. Мына техникалык жагын карап бул нерсенин экологиялык жагы баардык жагы жөнүндө сөз кылдык. Анан өндүрүшкө кантип киргизип атканы жөнүндө сөз кылдык. Анан жалпы ушу курулуш тармагында жүргөндөргө, жеке үй куруп аткандарга бир кайрылып койсоң. Айтканым, биздин продукцияны эметкиле, утепление кылгыла. Бул действительно, бул реклама эмес. Бул действительно таза, экологически чистый, реалдуу, срок службы жок мунуку. 100 жылдай иштеп берет. Вторичный использованияда кете берет. Мисалы бир тамды койдуңузбу, бир күнү жакпай калды, перестройка кылыш керек, же башкача дагы бир комнатаны кошуш керек, же бузуп туруп бир комната кылыш керек. Муну кайра вторичный использование болот. Ооба. Чогултуп алып кайра башка кайра чогултуп башка жерге эметип коесуз да.